Жумагүл Барктабасова «Өлүмгө тете өмүр» аңгеме. Бейик дубалдар менен туралып, чоң темир дарбаза менен бекитилген бул жай нечендеген адамдардын тагдырларын өзүнө катып, тикенек зым менен чырмап салгандай сезилет. Энесин бычактаганы бар, өспүрүм кызы зордуктап анысы аз киргенсеп өлтүрүп тынгандар. Башканын кызы эмне болуп калыптыр? Өз канынан жаралган наристеге кол салып алардын тагдырын кайра оңолгус кылып таштагандар. Бир нече адамдын канын төккөн банда мүчөлөрү, ондогон өмүрлөрдү алган маньяктар, акча үчүн кошунасын муздаган канкорлор дагы башкалар бар. Айта берсе, үрөй учурган окуялар арбын. Ушундай ишти адам баласы жасайбы деп таң каласың. Анан бул жайга тегерете от коюп туруп, өрттөбөгүң келет. Бирок анда сен аладан айырмаң аз болор. Өмүр бою эркинен ажыратылган. Ошентип айтылганы менен булардын кээси өзүнүн үлгүлүү жүрүш турушу менен айырмаланса, 10 жылдан соң бул кичине 4 дубалдан чыгып, шарты жакшыраак жайга баруу мүмкүнчүлүгү бар. Андыктан дейлик баары 10 жылдан кийин кайра сот процесси болуп, жазасын жеңилдетүүдөн үмүт кылышат. Тирүүлүктө үмүт деген өчпөйт тура. Анын үстүнө адам баласы канчалык жаман иш жасаса да, ар дайым өзүн актай турган жагдай издеп, күнөөсүн мойнуна алгысы келбейт. Анан да бул жердегилер өздөрүнүн күнөөсүн жууп жатабыз деп ойлошот. Кээсе ушул жерде өлүп да тынышат. Ооба, кылган күнөөсүн жууп бүткүчө жан беришет. Албетте, андай күнөөнү жууп салуу оор болор. Андан да оору аны Кудай алдында жууй алабы? Негизи мындайларды кай бир мамлекеттерде ит аткандай атып эле салышат. Кээси электр шок менен өлтүрөт, дарга асканы да бар. А булар болсо ошол өлүмдүн ордуна өмүр алышкан. Ооба, өлүм ордуна берилген өмүр. Арине ушул жашоону өмүр деп айтууга болобу? Кичинекей 4 дубалдын ортосунда күндүн шооласына зар болуп, сыдырым жерге жете албаган өмүр. Маңдайында видеокамера, бекиген эшигиңди 3 кулпу кайтарып, андан ары дагы кулпу, тикенек зым, ондогон солдаттар. Эт менен челдин ортосундагы жашоо, күнүгө окшош күндөр. Тамактануу, уйку, аба жутуу, катуу тартип. Камера андан чыкса темир кишени күтүп турат. Күндө сага буйрук менен сүйлөп, жугуштуу кеселиң барда аралыкты кармаган конвойлор. Баса, бул жердегилер жазанын эң катуусун алышкан. Андан артык жаза жок. Демек, алар дагы бир кылмыш жасаса, эч нерсе жоготушпайт. Андыктан алардан сак болуш керек. Муну түрмөдөгүлөр жакшы түшүнүшөт. Ал эми ар бир камерада өзүнүн эрежеси бар. Пенде дегениң ар түрдүү болот эмеспи? Ошого жараша эреже. Жалпылап айтсак, башканын аймагына кирбе, болду. Бул сөз ушундай жеңил сезилгени менен жашоо дегениң татаал. Камерада жатып арыз жазганын көбү жанындагысын башка камерага которууну суранып жазышат. Кээң дүйнөгө батпаган адамдар ушул 4 чарчы жерге батабы? Батышпайт, жактырышпайт бири-бирин. Кээде кыжыры кайнайт. Менин бул жайга келгениме 9 жыл болду. Жашым 32ге чамалап калды. Деп айтып олтурду арык чырай орто бойлуу жигит. Ага чейинки экөөнү салыштырмалуу шайдоот, сүйлөшүүгө ниети бар. Кырдач мурунду, чапжак, өңү кумсарып, каны ичине тарткандай куп-куба, көзү чүңүрөйүп, кабагына кирип кеткен. Негизи эле мындагылар таш алдында калып, күн көрбөгөн чөптөй болуп кубарган, өңдөрү башкача, коркунуч менен жек көрүү, аюу менен ишенбөөчүлүктү жаратат. Ушул каргашалуу күн болбогондо. Жашоо кайра кайрылып берилип, андагы катануу оңдоору күн болсо кана. Балким туура эле камалдым. Ошол кебетем менен балким дагы канча иш жасайт элем. Ким билсин. Ойлосом, көп турган кезим экен. Көзүмө эч нерсе көрүнбөй калган тура. Бирок мага ушул акылым менен андагы жыргал жашоосу бар жаштыгымды кайтарып бергенде, мен ата-энемдин бутун жууп, маңдайынан чыкпас элем. Же болбосо аларды, аялымды, кызымды алып, тетиги алыскы Сарталга кетип, ошол жакта өмүр сүрмөкмүн. Табиаттын койнунда ата-энемди, аялымды, кызымды эркелетип,
dedi kıyal kavatap. Anın gözleri caynay düştü. Anan bir zamatta gözündегі oşul ot öçö düştü da sözünü uladı. Men türmöge düşüp çıkkan degенди uksam, аны бул жашоодогу ашык баш адам деп билерлим. Өзүм түрмөгө түшөм, болгондо да өмүр бою ушул 4 дубал менен тиктешип олтуруп калам деп үй чуктасам түшүмө кирген эмес. Баары жаштыктан, мастыктан, акча көптөн болду. Ал учурда эмне болуп атканыңды өзүң билбей калат экенсиң. Көпкөнчүлүк. Район борборунда жашайм. 4 жигит кафенин алдында ичкилик ичип отурганбыз. Ноябрь айы эле жамгыр жаап басылган. Айлананы тазартып койгончо андан кийинки абадан кере жутуп, арактын жыты менен аны булгап жаттык. Сүйлөсөк, сөзүбүз жарашып, ар ким өз-өзүнчө арыстанбыз. Бир кезде чоочун машина катуу келип, бизге батка каралаш суу чачыратып өтүп кетти. Биздин оюбузда жер жүзүндө эң эле кыйын, эң эле таза, эң эле кадырлуу адамдар биз элек. Тиги өтүп кеткен кишиге жүнүбүз кайнап, оозго келген сөз менен тилдеп калдык. Балени издеп жүргөн сөп алда 20 метр өтүп барып машинасын токтотту. Кетип калса алаксып кетет белек. Урунарга тоо урушарга жоо таппай араң турган жаныбыз баягы чоочун машинага жөнөдүк. Барсак жашы 40тан ашкан дене бою олбурлуу киши экен, ал дагы мас. Тойдон чыгып тамеки сатып алам деп жүргөн тура. Биз ага жакын барып, "Сен эмне бизге суу чачыратып кеттиң?" деп омурголой баштадык. Айтор акыры мушташа кеттик. 4 киши жалгыз адамды жон коебу? Сулатып, анан кыймылдабай калган денесин өз машинасынын багажына бүктөп салдык да, өзүбүз салонго түшүп, ойлонбостон жүрүп кеттик. Маспыз, тигини капара албай, хайлыбызды айланып жүрө бериппиз. Анан коңшайлыкка бардык. Ал жерден дагы иштик. Андан кийинки окуяларды жакшы эстей албайм. Эсимде калганы кара түтүн, резинаның күйүп жыты, бир эсиме келсем машина күйүп атыптыр. Кусуп атканымды билем. Көрсө машинанын ээсин кечке багажга салып жүрүп, эсибизге келгенде айылдан алыс, ээн жерге барып, жол кырсыгынан өлдү деп ойлонсун дегенсип, айдоочунун ордуна отургузуп, өрттөп, жол четиндеги ылдый жерге кулатыппыз. Ошондо мен 23 жашта болчумун. Үйлөнгөнүмө 4 ай эле болгон. Колуктум менен никеге мыйзамдуу каттуу элек болчумун. Ошентип кыңыр иш 40 жылда эмес, эртеси эле билинди. Ошол күнү кафенин жанынан мени көргөндөр көп экен, биринчилерден болуп кармалдым. Алгач подвалга түшүп калдым. Милициянын убактылуу кармоочу жайы. Кичине эле бир шарт болсочу, тумтак эч нерсе жок. Эскилиги жеткен бөлмө, каңырсыганымдын жыты бар, ажатканасы чогуу жай. 2 ай күн көргөн жокмун. Же суу көрбөйсүң. Пакетке тамак келсе, пакет менен эле жеп саласың. Туугандардан кантип кашык сурайсың? Бир жутум таза аба кымбат. Адамдын жаны бышык, баарына көрөт экен. Ошого деле көндүк. Ал жерден СИЗОго которулганда көчөгө чыккандай болуп калат экенсиң. Кыскасы, мага тирүүлөй адамды атайлап өрттөп жиберген деген күнөө менен эң жогорку жазаны беришти. Соттук медициналык экспертизада грыжасы да бар экени, ал киши биз менен мушташканда эле мүрт кеткени айтылды. Бирок бул жагдай каралган жок. Биринчи тыянак менен калды. Тергөө амалдары жүрүп атканда убакыт тез өттү. Ошол маалда жактоочуңду атаңанда артык көрөт экенсиң. Аны өлүмдөн арчылап калчу беришти дейле сезесиң, бирок ага сен эмес, сенин акчаң керек тура. Сотко беребиз, 1 миллион сом бер деп айткан. Бере алган жокпуз. Азыр бул сумма ооздан кыйналбай чыгып калганы менен ал кезде өтө чоң сум эле. Мени актай алган жок. Чындыгында акташ керек беле. Ага татыктуу элем деп да ойлойм. Бирок кылмышка түздөн түз тиешем жок эле. Ооба, балдардын жанында болчумун. Мас элем. Кой дегенге да алым келип, акылым жеткен эмес экен. Жанымдагылар деле мени актап ийин деген жок. Ар ким өзү менен алек болду. Бири качып кетип Казакстандан кармалды. Кыямат болуп, жараткандын соту болгондо жер жүзүндөгү адамдар сооп талашып, ар ким өзү үчүн жан далбастайт дейт. Эне баланы, бала атаны карабай калат дейт го. Ошондо балким ошол да чындыктыр. Ар кимибиз өз башыбыз үчүн аракет жасадык. Эмне пайда таптык? Эч кандай.
Алгач бул жерге келген күндөрү кыйналдым. Сот кандай болуп кантип бул жерге түшүп калганымды түшүнбөй. Бир көз ирмемдеги түшүңдүү ушул окуянын баары менин башымдан өтүп атканына өзүм ишенбейм. Өмүр бою эркинен ажыратылат дегенди эстесем, жер көчүп кетет. Чуркап барып дубалды сүзгөн күндөр болду. Өлүп эле калгым келди. Торго салынып, алдында жашоо жок, жаны чыгаар гана күндү күтүп жаткан чычкан сындуу элем. Башка эле дүйнөгө түшүп калгандай болдум. Жашоо бүткөндөй туюлду. Убакыт өтүшү өтө эле кыйын эле. Эртең менен көз ачкың келбейт. Ачсаң баягы шып, тар бөлмө. Башка жерден ойгонсом деп тилегенде Кудайга үнүң жетет. Көрсө, убакыт дарылайт экен. Дарылайт дегенде эмне? Башыңа келгенде аргасыз көтөрөт экенсиң. Сабыр дегенге үйрөнүп, ошондой түшүнүктө бар экенин көрдүм. Кудай эмне экенин билчү эмесмин. Өзүмдү Кудай сезчүмүн. Кудайды тааныдым. Ата-энем колунда бар кишилер эле. Атам энергетик, апам мугалим. Бир туугандарымдын баары өздөрүнө тың турушат. Бир үйдөн чыккан бир сасыткы деген менмин. Атамдын кесибин аркылап РЭСте иштеп жүргөм. Жаш кадр деп бат эле контролердон участкалык бөлүмдүн жетекчисине көтөрүштү. Акча таап өзүмдү каадалуу киши катары сезип, жашоо деген ушу тура деп ойлоп турган кез. Андайда достор тегерек дейт. Үйдө баары жетиштүү болгондон кийин акчанын кадырын деле билбейсиң. Майрам көбөйдү, шылтоо көбөйдү, ичкилик суудай акты. Анан турмуш менин ким экенимди бат эле көзгө сайып көргөзүп койду. Ошентип түрмөнүн түбүнө келдим. Тозоктой күндөр деле өтө берет экен. Мезгилге баары бир окшобойбу? 10 жылды ың-жыңсыз агызып кетти. Ишим боюнча жогорку сотко кайрылып көрөйүн дейм. Бир жолку мүмкүнчүлүгүм бар. Жакшы адвокат керек дешет. Жакшы адвокат. Жашоодо жамандык деген нерсе баары бир болот эмеспи? Туугандардын арасынан бирөө өтүп кетти десе, ошонун баарын өзүңөн көрөсүң. Кээде ошондой нерселерди укпай эле өзүңдү өлтүргүң келет. Кээде ойлойм, түрмөлөр адам баласына негизи керекпи? Биринчи жолу жаман иш жасаган кишини экинчи жолу кылмыш кылсаң атыласың деп бир жолку мүмкүнчүлүк берсе, адамдардын көбү кайра кылмыш жасабайт беле? Эмнеге мынча кишини жөн эле бакышат? Демек, биз керекпиз. Биздин үстүбүздөн пайда көргөндөр, жан сактагандар бар. Бизди 3 эшик кайтарат. Андан сырткары канчалаган кызматкерлер кайтарып жүрөт. Демек, биз пайдалуубуз. Ушул жерден чыгып кетсем деп Кудайдан күндө тиленип олтурам. Ата-энемди аяйм. Алгач камалганда көп нерсени келинчегим аркылуу гана билип турдум. Тигилер келди, тополоң салып атат, атам уктабай калды, апам ыйлап отурат деген сыяктуу кабарларды айтып кетет. Ата-энем анын бирин билгизбейт. Мен бул жерде жатканда келинчегим башка киши менен турмуш куруп кетти. Кийин мен да үйлөндүм. Андан бери 4 жыл болду. Кызыбыз бар. Колукту менен 1 жылда 2 эле жолу көрүшөбүз. Корпустан чыгып, свиданкага баратканда, биринчиден аны менен жолугушуу жүрөгүмдү кубантса, экинчиден камерадан ал күтүп аткан башка корпуска чейинки аралыкта таза абадан жутуп алуу бактысына ээ болом. Ооба, кадимкидей эле Колуктум, Молдоке, ата-энем келип, ушу жерден баш кошконбуз. Мени көрүп жүргөн эле биздин айылдык кыз болчу. Үй бүлөсүнө жардам берип калчумун, ошондуктанбы ата-энеси мени жакшы көрчү. Кичинесинде аны маңка деп тамашалашчу элем. Колуктум болуп калды. Телефондон сүйлөшүп жүрүп эле макулдаштык. Түрмөнүн атайын жайына барып, нике түнүбүз өттү. Зым тор менен турулгон жерде ак колукту менен жаңы турмуш баштадым. Менде башка эле жок эле. Колуктумдун тандоосу да ошол болду. Кадимкидей эркек танадай аны менен ак үйүмдө, ак төшөгүмө алып барсам кана. Ошонун баарын ойлоп, 1000 жолу өкүнөм. Өкүнөм деш оңой. Ал сөз көкүрөгүмөн чыккан башка. Аны түрмөдө олтурган адам гана түшүнөт. Тирүүлүк дегенин кызык экен. Дайыма үмүт өчпөйт десең, үмүтсүз шайтан деген ошол тура. Башка эле жок.
Ошол кезде колуктус менен болгон түн, андагы жыргал менен өкүнүчтүн жуурулушкан убактысы эске түштү. Экөөнүн ысык кучактарына улуулантып үйлөп турган аруу тилектери, кичинекей, алсыз болсо да шоуладай үзүл кесил жанып турган үмүтү жарктай түштү. Чындыгында бул жерде үмүттүн жанышы да оңой эмес. 20 жылдан бери отургандар бар. Алардын көбү мындан көрө жер казып иштесек эмне дешет. Ал тургай согушка кетүүгө да даяр. Маселен, ушул түрү суук жерде туруктуу жашаган жери кылып көнүп алгандын көбү мында 20 жыл жатып, анан чыккан соң карыганда кайда барат? Бир жакка барам десе акча керек. Көбүнөн туугандар баш тарткан, аял алганга жарабайт. Ким багат аларды? Ата-энең тирүү болсо бир жөн, алар жок болсо кимге батасың? Ошондой жашоонун эмне кереги бар? Андан көрө изоляциядагы жашоого көнүп кетүү оңой көрүнөт. Өзгөчө 30 жашка чейинкилер тоор артындагы жашоого бат көнөт. Көнгөн соң улам келе беришет. Ошондуктан бул жердегилердин көбү 3-4 жолу соттолгондор. Негизи түрмөгө алгач түшкөндө биринчи кармалганда эле психологдор жакшылап иштеши керек. Мен ушинтип камалдымбы? Анда эмесе минтип камалам деп өчөшкөндөр болот. Адам дегениң ошондой өзүн чексиз жакшы көргөн өзүмчүл жан. Кыздуу болгондо жашоомдо жарык пайда болду. 4 жылдан бери түрмөдө мактоолорду алып келе жатам. Ошонун баары эркиндикке чыгуу үчүн болгондо алат. Кызымды чекесинен сүйүп, жарыкчылыкта жашоону каалоодон чыккан аракет. Эгерде мага дагы бир жолу жашоону кайрып берсе, түрмөдөн 10 чакырым алыс айланып өтөр элем. Бул жерде мен деген өлтүргүчтөр жүрөт. Биздин алардан айырмабыз барбы? Албетте бар. Бирок биз алар менен бирдей эле шартта мөөнөттө жатабыз. Биз наряд үчүн керекпиз. Поддельник болуп кеткендерге 15 жыл берсин. Бирок андан ашык болобу? Кандай дейсиз? Мен 23 жашта өмүр бою эркинен ажыратылдым. Азыр көчөдөгү адамдарга караганда ошол жердегилерди көп тааныйм. Же иштебесем, же мамлекетке пайда келтире албайм, же өлүп калган адамдын үй бүлөсүнө пайда алып келе албайм. Ушинтип жатканча когалаңдар чыккан жерге жиберсе, мекенимди коргоп жатып өлөт элем. Чындап эле биз коомдун ашык баш кишилерибиз. Андыктан өз өмүрүнө кол салгандар да болот. Алардын көбү 6 жылга чейин жаткандар. Бир өлүм сөзсүз келет. Камалып жата бергиче өлөлү дешет. Ал эми күндөр, айлар, жылдар өз нух менен өтө берет. Камерада ким менен убакыт өткөрүүнү, эмне жешти же кайда барарыңызды тандоо мүмкүн эмес. Ар дайым коркунуч жана шектенүү менен курчалгансыз. Сүйүү жана жакын адамдык мамилелер дээрлик жок. Үй бүлө жана достор алыс. Жинди болуп калбоо үчүн өзгөрүп, бул чөйрөгө көнүшүң керек. Үмүт. Кыял сурутут. Аягы жок жашоо. Жакшылап ойлонсоң коркунучтуу. Мындан көрө атуу жакшыраакпы деп да ойлоп кетесиң. Бул жерде кылган кылыгыңды эч кимге түшүндүрүп кереги жок. Дос, душман жок. Эч бир буюм, байлык, даңк да өмүрүңө татыбайт. Кудайды эстейсиң, акыры анын үнүндө угасың. Алаксыганга эч нерсе таппайсың. Алдаганга, өлтүргөнгө эч ким жок. Кудай менен бетме бет каласың. Кудайды болсо алдай албайсың.